Assalamu alaikum agayın. Salamatсыздар көрерman. Бүгін мына Союздың уағынан бері Эсил кайран Эсилден калган мына бу ишкана ал кездеги уч комбинат орусчасы азыр кийинки биздин кыргызча айтканда айдоочу шоферлорду үйрөтүүчү деп эле айталычы. Айдоочулардын уюму көп жылдан бери ушул жерде жетекчилик кызматты иштеп келаткан Дүйшөн мырзага келип бөлмөңүздө отурабыз. Мен эки суроо менен маселе менен келдим да мырза сизге. Биринчиде мына бизде азыр көп салыштырмалуу мына авто кырсыктар көп болуп атат. Аябай көп. Ушуга сиздин көз карашыңыз. Менимче мен деле кезинде ошол право деп айдоочулук укугумду дагы ушундай эле мен чынын айтайын окуп айтып алгам. Кезинде ошо эстердин убагында эле тип качып эле жана заочно окуп эле сырттан. Бирок мен ошол мынабы сиз чыгарган азыр кыргызча чыгарып ушу китептердин баарын өзүнчө окуп, анан абдан баягы көзүм каныккандайынан урулуп отуруп, мына 15 жыл ошо кезде машина айдадым. Анан мына машина дөңгөлөк үстүндө андан бери журналисттик кезим ушундай. Бирок азыр жанды кейиткени үрөк учурган кырсыктар көп да. Мына сиз көп жылдык тажрыйбаңыз бар. Анан ошолорду мен мындай да көрөм дүкө. Мынабы жең ичинен алып алган көбүн сурасам, окубай туруп алгандары. Анан сиздин көз карашыңыз кандай ушул маселеге? Бул туура суроо. Мына кийинки убакта айдоочулардын саны да көбөйдү. Авто мектептердин да саны көбөйдү. Анан бул сан көбөйгөндө бул кырсыктар төмөндөбөйт экен. Ооба. Анан эң негизгиси мынакей биздики жалгыз багыштын жана жумуш жок, анан мына дегендер баары өзүнүн машиналары менен көбүнчөсүн жана частный вывоздо такси кызматкеринде иштешет да. Анан биздики айдоочулардын жана сиз айтып аткан сатылды деген азыркы убакта 17-жылдан бери сатууга мүмкүнчүлүк жок, закон менен жаап салынган. Азыр 4 организация аркылуу право алат. Азыр андай мүмкүн эмес. Күбөлүк айдоочулук күбөлүгүн алыш оңой эмес. Мурунку убакта 20 жыл бир эле арыз менен берилген да. Ошондой мүмкүнчүлүк болгон. Ошонун сааты дагы тийип атат. Бир. Анан эң негизгиси биздин айдоочулардын жоопкерчилиги эң эле төмөн. Сөзүңүз менен айдап баратканда көрүп атасыз го. Бул жолдо жүргөн эрежеси элементарный эле практикада жолдон оң жагы менен айдайсың мынакей. Мисалы да светофор турса аралыкты сактайсың. Бул эң эле жөнөкөй. Теоретический жагына келгенде бул кыйыныраак экзамен тапшырыш үчүнчү. Практикада оңой. Анан бул жоопкерчилик төмөндөп атканы мынакей такси кызматкерлери Ошко барат, кайра келет. Адам чарчап чаалып атты. Чарчап чаалып турган убактарда медикамент, дары-дармектин таасири астында айдоочу транспорт каражатты башкарганга тыюу салынат деп эрежеде жазылып турат. Ошону көбү сактабайт. Анан Ошко барып кайра келаткандан сиз чарчайсызбы? Анан өргүлөп баштайт. Анан эмне үчүн кырсык болуп смертельный өлүп калгандын баары карама каршы жолдун тилкесинен болот. Себеби өз жолуң менен кетип барсаң сага бирөө өсүп кетпейт да. Сен тиги жолго барасың, жол талаш көзүлүнүп кетти, ошо менен кеттик да. Бир вариант. Экинчиси жана такси дегендер 7 орундук праворульдар. Ягына чыкпайын көрүнбөйт бир. Андан кийин анан бул 7 киши болсо 8-9 киши салат, жүк та салат. Мунун өзүнүн техникалык характеристикасы бар. Канча киши салганга, жүк салганга. Андан ашып кеткенден кийин транспорт каражатты башкарууга эң кыйынчылык туудурат. Ушул жерде бир суроо да, өзүңүзгө тартпай айттыңыз, ошол жанагы техникалык коопсуздук деп атабыз, Тияка чыгып кетти, бияка чыкты деп атпайсызбы? Эми мынабу шоферлордун өзүлөрүнүн жоопкерчилиги жөнүндө болуп атат да. Ошол 20 жыл, 30 жыл жана өткөн жылдардагы бүт тиги ар кандай жолдор менен алды да. Жана биздин азыркы мен айтып атпайм какшап, акимге чейин текст жаза албай калды, 30 жылда бир муун өсүп чыгыптыр. Анан эми ошолорду азыр токтотуп кайра баягы илгерки айтканда кайра экзамен тапшырып кайра бүт квалификацияны оңдош керекпи же ошо боюнча кой бериш керекпи? Азыр мындай да. Бул Союздун убагындагы көз караш менен айтып атасыз да сизчи. Ал мурун ошентип автомассаларга барып кайра праваларын алып окуп жүрүш. Бул азыр демократиялык шартка кетпедикпи? Анда бул мүмкүн эмес. Адам өзүн даярдаш керек. Принудительный порядка моюндан байлап алып окутканга азыр болбойт. Ал ошо боюнча калды. Демократиянын шартында. Анда самапал бойдон калды. Өзүн даярдаш керек. Эми жана оң урул, сол урул дегенге мына оң жактан мен дагы түшө албайм, кооптуу да, азыр коркуп турам.
Буга кандай чара көрүш керек? Бул оңурулду транспорттук каражаттарды киргизгенге регистрацияга тыюу салган. Бул мыйзам менен тыюу салынган. Себеби бизде кырсыктын көбү 50-60% ушундан боло баштаган. Себеби биздин сол урулдук башкаруу, оң жактуу кыйын бизге баары көрүнүп турат. Мына мындай нерсе келатканы бар. Баякта отуруп алгандан кийин сиз астында кетип баратсыз машина ар жакка. Андан кийин булардын жанагы светтери, фаралары бергенде баякта турган тетигинин көзүнө берет. Биздин фараларыбыз оң жакка берет, байкап атасызбы? Анан бул биздин жолго туура келбеген транспорттук каражаттар. Бул жөнүндө мыйзамды кабыл алып ошону сапыреткаларда агай катары сиз келиңиз деп туруп, ошону сапыреткаларда агай катары сиз келиңиз деп туруп, чыныбай кылып чакырган. Мен ошол жерден баарын айтып бергенмин. Өтө шүдүрүп айтып бергем, даярданып бар. Анан ошондон мына жетиштүү болдубу? Бул биздин жолго туура келбейт. Бул аралда жашаган мамлекеттердин транспорттук каражаттары. Жогорку кеңеште талкуулаган ошол жерден комитеттен ошондо жапкан. Себеби тажиктер айдаганда урдун кесип салган. Аякта закон бар да. Казакта эмне үчүн мынча жол кырсык болду дегенде, бүт правилардан 10% дегенде Назарбаев сразу указын чыгарды. Бизде эле калып калганда, азыр киргенге болбойт, бирок калып калган транспорттук каражаттарды эксплуатацияга эч ким тыюу сала албайт. Бул потому что адамдын укугу тебеленде болуп калат деп, ошо калып калганда. Ошол правилардан кырсыктар көп чыгып атат. Азыр деле болуп атат. Мына эки кырсыктын эки маселеси. Мына биздин өзүбүздүн темага келечи. Мына мамлекеттик тил боюнча биздин маселе, кыргыз тил деген маселе болуп атат, э? Анан мына эки битеңизди көрүп мен сүйүнүп атам. Кыргызча чыгып туруп бүт баарын токтотуңузду өзүңүздүн фамилия. Ушу мамлекеттик тилде колдонуу өзүңөрдүн демилге менен ушундай чыгып китеп чыгарып атасыңарбы? Жогору жактан көрсөтмө болду. Жок, biz өзүбүз манакей өзүбүзчө эгемендүү мамлекет болгондон баары сүйүнгөнбүз. Өз тилибизде болушубуз керек. Өзүнчө ушундай окутушубуз керек, китептер чыгыш керек деп. Ошого мына эң биринчи президенттик убагында 10 жылда бүт иш кагаздардын баары өтөт. Кыргызча өтөт. Окуулар өтөт болгондо анан биздики дагы ушул автошколдон кыргызча окутканбыз. Анан бул эмги ушул убакка чейин мынакей дагы эле бүт жерлерде орусча окутуп келатабыз. Бирок талаптар ошондой болуп атат да. А кыргызчага көп мындай ссылка болуп, кыргызчага муктаждык толук өтөлөт болгон толук өтөлөбүз. Анан ошо Союз развал болгон убактарда көп адамдар келип ушул жерде кыргызча окутуш керек дегенде анан мен биринчи мугалим болуп окутуп баштагам. Себеби мен деле правтех училищаны бүткөм. Өзүңүз билесиз, башта кыргыз школада эле окуп келгенбиз. Мага оңой эле болгон. Анан ушул жерде көп адамдарды окуттум. Накаевдин ага да жана Болот Акаев иштеген киши бар болчу. Авиакомпанияда иштеген, ошого окшогон чоң кызматкерлердин баары ушул жерге келип окуган. Анан ошолордун баарын окутуп, өзүм дагы абдан ыраазы болгом. Бирок көбү право алган одно, тил үйрөнүп кеттик деп кетишкен көбү. Ошол интеллигенция, агесте бүтө орусча сүйлөгөн кишилер болгон, билесизби? Анан мына ушул күнгө чейин азыр мынакей экзамен тапшырганга жакшы шарт коюлган. Эки тил бар да, азыр мамлекеттик тил, анан расмий тил. Эки тилде билеттер турат. Каалаганыңызды алып экзамен тапшыра бересиз. Анан бирок экзамен тапшырбай калсаңыз ограничение жок. Бир жолу 10 жолу 100 жолу тапшыра берсеңиз да болот. Пока право алып өзүңүздүн күчү менен тапшырып кеткенге чейин ушундай шарт. Европа мамлекетинде да, Америкада да ошондой экен. Биз эми бир жакта көрүп, могу Евросоюзда ошонун шартына көнүп атпайбызбы? Бүт ушундай мамлекеттердики биздикиндей эле. Эми былтыр конституциялык мыйзам кабыл алынды. Жаңы конституция боюнча мамлекет тилге дагы макамдары жана укуктары күчөтүлдү да. Анан эми сизге ошол бул тажрыйбалуу жетекчи катары мынау экиге азыркы даярдап аткан мынау айдоочу көйлүктү ала турган жаштарга айрыкча жанагыдай чаламоңо сүйлөп калып, же орусча эмес, же кыргызча эмес, ушуларга мындай бир өзүңөр демилге кылып атасыңар, мекенчилик бир сезим менен. Демилге кылып, группа набор кылчубуз, кийинки жылдары каалоочулар жок болуп калды. Кыргызча деген. Анан себеби көбүнчөсүн экзамен тапшырганда оңоюраак болот орусчасы, анан көбүнчөсүн эле ушу тилдегилер келишет. Анан кыргыз тилин кыргыз тили мага керек дегендер бар, мына кыргыз тилин мугалимиз отурат. Бул аягында түшүнбөй аткан болсо аягында түшүндүрүп берет. Анан билеттерибиз болсо биздин компьютерде орусча, кыргызча эки тилде практикалык сабактар өтүлөт. Мына ал кишинин мына кыргызстандын баарын ушул киши келишет, ушул киши окутат.
Атаки мен биз баягы ограничениеге орусча окутабыз деп аткан жерибиз. Анда эми шартыңызды айтып коюңуз биздин көрөрмандарга канча ай окутат, канча акча төлөнөт кыскача. Эми биздики коомдук ишкана болгондон кийин окуунун баасын да кымбат кыла албайбыз. Биз коомдун чөнтөгүнө карап иш кылышыбыз керек. Биздин окуубуз Б деп жеңил машиненики 10.000 сом. Аны дагы 2 айдын ичинде бөлүп төлөшөт. БЦ деген профессионалдык 2 курсовой дагы жеңил машиненикин алат, ал 15.000 сом. Частныйлардыкы андан кымбат эстебеттен. Анан 2,5 ай, 3,5 ай окуйт. Жакшы, рахмат, ошол жакшы кыргызча мына китептериңизди көрүп мен сүйүнгөм. Эми биринчиден бул китептерди болсочу мына атайын практика образованияда айылдарда кыргызча окутат. Анан ошолор заказ кылып атат, сиз чыгарып бериңизчи. Айылда кыргызча окута албай атабыз, китептин баары орусча дегенде ошолор чоң эмгек кылып ошолордун заказы менен чыккан да. Анан мына окуу курал катары могу учебный азыр 13 категория турат. 13 категория кантип окутабыз деген суроо болгон. Комиссия жыйнап алып туруп, мен ошол 13 категориянын окуу программасын, планын программасын мына башында туруп мен түзүп бергем. ийгилик болсун эми, жакшы. Рахмат.